Жашынган бакыт. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Айылдык кыздын аянычтуу тагдыры баяндалган сериал. Таң агарып, муздак сыдырым желден чырыгып Атыргүл көзүн ачты. Эшикте күн суук, жатып алганга болбойт. Уйлары саалбай, бадага кошулбай калат. Уф, баягы окшош күндөр. Бул үйдүн кара эшеги мен кулдай эле кызмат кылсам да баары бир жакпайм. Жок дегенде бир күн саат 9га чейин уктасам гана, деп ичинен күбөрөнүп кийинип жатты. Уюн сааганы сарайга кирсе, музоосу жанында жатат. Уйдун эмчегин тарткылап көрдү. Үрпүнөн тамчы сүт чыккан жок. Желини бош экен. Баянга кечинде музоосун бекем байла, бошонсо желинин какшытып эмип салат деп какшадым эле. Кулагына кулакчынды тагып алып уккан жок да. Оюнун баары телефон. Жашабай жатып түн уйкумга чейин жигиттер менен жазышып, жырга уктап жатса керек. Жыргай бер. Мектепти бүтпөй эрге кетесиң бул жүрүшүңдө. Апам байкуш, энеден кийин төркүн жок, эрден кийин жыргал жок дечи эле. Жыргап кетпейсиң, меникинен да жаман күндөрдү көрөсүң. Ошентип сүйлөнүп жатканда сарай жакты көздөй бирөөнү басып келе жатканын байкап калды. Ким менен эле сүйлөшүп жатасыз, жеңе? Жардам берейинби? Апам жеңеңе кол кабыш кыл деп жөнөттү. Ай кыз, торпокту бекем байлабайт белең. Түндө бошонуп кетип эмип алыптыр. Жеңе, кечирип коюңузчу. Баян өзүн күнөөлүү сезип, актан арга сөз таппай ыңгайсыз абалда туруп калды. Адам сүйлөп жатканда бир аз кунт коюп угуш керек да. Мен сага кечинде айткам, бекем байла. Торпогу чоңойгон сайын сүткө тойбой жибин үзүп, бошонуп кетип жатат деп. Болду жеңе, экинчи кайталанбайт. Баяндын күндөгүдөн жумшарып, каяша айтпай, жеңесинин алдында күнөөлүү сезген абалы дайымкы көрүнүш эмес эле. Муну байкаган Атыргүл чынак кыз зиркилдебей калыптыр. Дагы менден суранып кечинде бир жака кетет го чамасы. Өткөндө апасына кармалып калайын дегенде куткарып калган элем. Андан мурун таң атпай терезеден кирип келе жатканда байкесине кармалып, укпаган сөздү уккан. Бул кыз акылына кирбейт экен да. Мен 8-классымда жигит-бигит мындай турсун, классташым открытка берсе, апам көрбөсүн деп жашырып өрттөп салчу элем. Азыркы кыздар эрте жетилет деген чын окшойт, деп ойлонуп турганда Баян жеңеси сезип турган оюн айтты. Жеңе, кечинде кыздар болуп отурмакпыз. Билесиз да, 2-3 саатта биздин сөз бүтпөйт. Эң аз дегенде 5-6 саат керек. Бүгүн да жардам бериңизчи. Кызмат акыңыз сөзсүз төлөнөт. Билесиз да, ыраазы кылып эле жүрөм го. Баянка, өткөндө берген чынжырчаңды 15 000 сомго күрөөканага койгом. Кайра чыгарып ала албайм го. Андай акчам деле жок. 101 розаңды эч ким көрбөсүн деп кампага бекитип койгон элем, соолуп калыптыр. Ыргытып жибердим. Макаронсы, клубника в шоколаде дегендериңди балдар жешти, деп отчет бере баштады. Мейли жеңе. Иши кылып апам менен байкем билбесин. Сиз келип көп белектерим үйгө келип калды. Болбосо курбуларыма таратып берип салчумун. Канча гүлдөр жолдон эле сууга ыргытылды. Баян кыз, өзүң теңдүү 14-15 жаштагы жигиттер мынча акчаны каяктан алышат? Алар иштейби же окушабы? Жеңе, ким айтты сизге алар 14-15 жашта деп? Балким чоң эле жигиттер. Балким үй бүлөсү барлар, деп шыңкылдап күлдү. Койсоңчу Баянка, антип тамашалаба. Апаңдын үмүт арткан эрке кызысың. Агаң окууну бүтөөрү менен жакшы окуу жайга киргизем, карындашымды котормочу кылам деп жүрөт. Алардын ишенимине суу сеппе, алтыным. Баян жеңесинин жаттап алган бул сөздөрүн адатынча кулак сыртына кетирди. Оюнун баары кечинде Инстаграмдан таанышкан жигит менен жолугуу болчу. Жеңесин ынандырып, экөө бош жаканы көтөрүп алып сарайдан чыгып, Баян мектебине жөнөп кетти. Атыргүл бөлмөсүнө кирсе, күйөөсү коңуруктарды уктап жатат. Сарайды тазалап, уйларды бадага кошуп, очокко сүт бышырып, сүт тартып келсе да уктап жаткан күйөөсүнө жини келди.
Ильяс, турбайсыңбы, түш болду, деп катуу тийди. Кебелбеген Ильяс турмак турсун, оодарылып да койгон жок. Үй жылытуучу батарейкада жайылып турган балдарынын кийимдерин бүктөп жатып Атыргүлгө өрөндү. 20 жыл бирге жашаган түгөйлөргө таң калам. Кантип бири-биринен тажабай, көңүлү калбай, мамилесин сактап калышат. Келин болуп келгенде 2 жылда көрбөгөн ит турмушту көрдүм го. Экинчи эр курусун тура. Ушундан көрө 2 баламды жетимсиретип апама таштабай, балдарымды тарбияласам болмок. Ушул жатып ичер жалкоонун убадаларына ишенип бул үйдүн эшигин аттабадым беле. Эми дагы 2 баламды көтөрүп апама барамбы? Тажадым ушундан. Элдин күйөөлөрү жүрүшөт, Орусиялап, Европалап. Бул эле кетпей койду. 4 койду кайтарып келип алып, 3 маал тамак сурайт. Ильяс мунун баарын угуп жаткан. Сен эмне деп эле жатасың? Деп ачууланды. Мен сага эмне деп убада берип аткарбай койдум? Айтчы. Апам жубан кыз албайм, жолотпу аны дегенде, жок ошого гана үйлөнөм деп жүрүп алгам сени. Аябай чоң эрдик жасаган турбайсыңбы? Жубан алсам мал багып, кыгын тазалайт, үйдөгү бүт тиричиликти мойнуна алат деп максат кылсаң керек. Жаш кыз алсаң келиндик кызмат мындай турсун. Сенин апаң менен карындашыңдын мамилесине чыдабай, эртеси качып кетмек. Ким эле таң заардан кечке кыкчыттанып жүргүсү келсин? Ильяс жанында турган телефону менен аялын бер урду. Жап жагыңды. Бул үйгө бүлө болуп жашап жатканыңа сүйүн. Менин болушум ушул. Сен өзгөртө албайсың. Чыдасаң жаша, чыдабасаң кете бер. Апама сөз тийгизбегин. Дагы бир жолу апам жөнүндө нааразы сөзүңдү уксам, өзүм төркүнүңө жеткирип берем, деп сиркилдеди. Атыргүл буркурап ыйлап жатты. Күйөөсүнүн ага кол көтөргөнү кадимки көрүнүш болчу. Чыдап жашаганга аргасыз эле. Мурунку күйөөсүнүн 2 баласы апасынын колунда. Мунусунан төрөгөн 2 баласын да көтөрүп, үйүнө барса эл журтка сөз болоору ырас эле. Башка бөлмөдө чай ичип отурган кайненеси келини менен баласынын урушун укса да укмасанга салып койду. Жаш үй бүлө урушат, талашат. Буларга даба жок. Эртең менен урушуп кечинде кайра жарашат, деди ичинен. Көгүм кирип Атыргүл кечки тамакты даярдап жаткан. Ильяс малдарга чөп салып, кечки жемин берип сыртта. Бөлмөдө ары бери басып, ою бир жерде болбой саны аркаган кайнене терезени улам-улам карайт. Кызы Баян сабактан кийин кошумча тил ийримине барам деген келчү маалы болуп калды. Телефон чалса жооп бербейт. Атыргүлдүн эртең менен күйөөсү эки урушуп кеткенден бери маанайсыз. Бир күн кечке наар алган жок. Баяндын эртең мененки суранычын унутуп калды. Кайненесинин кабатырланганын көргөн келин, ырас болот. Дагы күтүңүз, кызыңыз таң атканда келет, деп ичинен табалады. Бүгүн тынч уктайт экенмин. Түнү менен балаң экөөңөр Баянды издейсиңер, деп мыйыгынан күлдү. Саат түнкү 12. Баян келе элек. Ильяс Атыргүлгө карап, сага эч нерсе деп айтпады беле? Деп күңк этти. Атыргүл үн каткан жок. Анын көк беттиги бар. Бир таарынса 1-2 жума ооз ачпай коет. Аялынын бул кылыгын билген Ильяс анын жообун укпай эле күрмөсүн кийип сыртка чыгып кетти. Ильяс караңгы көчөлөрдү аралап, унаалар өтчү чоң жолду көздөй баратты. Үйдө апасынын кайгырып, санаа тартып күтүп отурганын элестетип, кадамдарын тез-тез шилтейт. Жол жээкте магнитофонун дүңкүлдөтүп иштетип бир машина туруптур. Жакыныраак барганда ичинен бака-шака үн угулду. Досум, ак ал, таза ал, ушул акыркы стакан, кел эми, деп бири-бирин ичимдикке кыстап жаткан улан кыздардын арасында Баян да бар эле. Агасынын унаага жакындап келгенин байкаган жок. Бир колунда стакан, экинчи колун жигиттин мойнуна артып алган Баян агасы маңдайына келип калганда гана өңү өзгөрө түштү. Байке, деп катып туруп калган Баянды агасы жулкулдатып көчөдө сүйрөп жөнөдү. Бас үйгө, окуп жатам деп коет. Ушулбу окуганың? Сениби шашпа. Ильяс байке, кое бериңиз мени. Ар кимди кучактаган ушул колуңбу сенин? Ичимдик ичкен ушул колуң сынсын.
деп ого бетер күчкө салып, Баянды жулкулдатып жетелеп баратты. Бака шака түшкөн жанагы жаштардын үнү алыстап, көчөдө иттердин үргөнү эле кулбаса, айыл тынжырап турган. Үйгө кирер менен Ильяс ачууланды. Апа, үйдөн кууп чыгыңыз бул кызыңызды. Жоготуңуз, мен чыдабайм. Балдар үйүнө берип салыңыз. Ошолор тарбияга келтирсин. Биздин колдон келбей калды. Жетишет. Бул биринчи жолку кылык эмес. 11 бүткүчө бүт айылга бизди уят кылып бүтөт, деди калтырап титиреген Ильяс. Апасы баарын айттырбай түшүндү. Баянды каяка алып бармак, жакшы да, жаман да сүйлөп көрдү. Болбоду. Кыздар менен мушташып милицияга түшкөндө да куткарып чыккан эле. Өткөөл курагы оор өтүп жатат. Балам, бир аз чыдап койсок акылына келер деп тим болду. Бул анын аргасыз жообу болчу. Мындан башка эмне кыла алмак? Баян агасына кармалгандан бери сабакка барбай жүргөн. Айыбы ачылып калганына чичалап, жеңесине кек сактап жүрдү. Кичинекей балдарын кагып силкеп, үй оокаттарына жардам бербей, эшиктерди катуу жаап, ызасын чыгара албай жүргөндөй. Бир күнү мончону иштетем деп от жагып жаткан Атыргүлдүн жанына барып кеп баштады. Жеңе, мончодо кириңди эле эмес, күнөөлөрүңдү да кошо жууп сала турган касиет болсо, Ооба, аябай жышынат белең, деп мыйыгынан күлдү жеңеси табалагансып. Бул үйдө күнөөсү көп эле бир мен эмес чыгармын. Бир күйөө деп 2 чырактай баланы чыркыратып таштап койгондо эле чоң күнөө, деди кебелбей Баян. Атыргүлдүн үстүнө бирөө бир чака муздак суу куюп жибергендей болду. Чынында сөз жебес, калемпир тилдүү Баянды жеңеси ошол учурда чачынан сүйрөп күйүп жаткан отко салып жибергиси келди. Бирок өзүн карманды. Байкең экөөбүздүн эрди катын деген атыбыз эле болбосо, мышык чычкандай эле жашап жүргөнүбүздү билесиң. Экөөбүз ээрчишип эл алдына жүргөнүбүз менен андан эч ак көңүл калган. Сен кыз, андан көрө өзүңдү ойло. Менин 2 балама башыңды оорутпа. Мектепти бүт электе атың ааламга, даңкың далайга кетип жатат. Келечегиң кандай болор экен? Ушундай диалогдор уланып, Атыргүл менен кайын сиңдисинин тиреши күндөн күнгө күч алып баратты. Баяндын максаты жеңесинин бет кабын чечип, апасына, агасына анын чыныгы жүзүн көрсөтүү эле. Ал эми Атыргүлдүкү кайын сиңдисинин түнкү жоруктарын, анын соо кыз эмес экенин үйдөгүлөргө далилдөө болчу. Айтор, арадан жылдар өтсө да, кайын сиңди менен жеңенин мамилеси жылыбай койду. Баян 10-класста окуп жатат. Ильяс агасы бул арада кен казуучу компанияга жумушка орношуп, 15 күн жумушта, 15 күн үйдө эс алып иштечү. Атыргүл 3-чү жолу кош бойлуу болуп, жакында көз жарам деп турган учур. Ай күнүнө жетип калган Атыргүлдү кайненеси кепке тартты. Балам, аман эсен көз жарып, баланын кыркы чыккыча 4 күнүңдө болуп турсаң кантет? Баян экөөбүздүн тиричилигибиз өтө берейин эл катары. Кайненесинин мындай сунушу келинине анча жага бербеди. Ильяс жумушка орношкондон тарта үйгө бардык шартты түзүп алышкан эле. Апасыныкына барса колго кир жууйт, сырттан суу ташыйт. Жаңы төрөгөн аял үчүн бул жакшы эмес. Апамдын да келини төрөбөдүбү жакында эле. Өздөрүнүн түйшүгү жетиштүү. Анын үстүнө азыр мурункудай 40 күн 4 күндө жатып алуу деген жок. Үйдө эле болоюнчу. Үй жылуу, эртерээк тыңышыма өзүбүздүн үй эле жакшы го, деп кайненесинин сунушунан сылык баш тартып койду Атыргүл. Баян 10-класска көчкөндөн тарта классташы Тилек менен сүйлөшүп баштаган. Тилек кечинде мектептен үйүнө чейин узатып, ага сөз айтып тийишкен жигиттерден такай коруп жүрөт. Баян да мурункудай чаң тополоң салбаган, созулган кызга айланып баратты. Балким, биринчи сүйүүдүр, ким билсин. Тилек башка жигиттердей гүл, белек бере албаса да, анын колун кармап, жетелеши басуу жагымдуу эле. Адаттагыдай экөө мектептен келе жатып терең кыялдарга батышты. Баян, сен эмнени кыялданасың? Чынын айтайынбы? Чынын айтпай анан калптагы кыял болобу? 3 жылдан кийин өзүмдү кандай элестетем? Чачым жайылган, келбетиме төп келген сонун көйнөк, бутумда шиш така,
Колумда кичинекей сумка, жүзүмдө макияж, көчөдө маралдай керилип басып баратам. Жанымдан өткөн жигиттер көзү агып калгыча. Ал эми кыздар ичтери күйүп жаман көздөр менен карап жатышат. Кокустан алдымдан жүдөгөн Атыргүл жеңем чыгып токтоп калды. Ал учурашса жооп бербей, көзүмдүн кыйыгы менен карап койдум. Ошол маалда жаныма акыркы үлгүдөгү унаа келип токтоп, ичинен бир кучак гүл көтөргөн болочоктогу күйөөм чыгып, гүлүн мага сунуп, бетимден өөп, машинасына отургузуп айдап кетсе. Чаңда калган жеңем, бул Баянды күйөө деле албайт дегенин эстеп, ичи үйгөнүнөн ыйлайт болуш керек эле. Кыялдарың укмуш турбайбы? Кыялыңды эле жек көрүп, мууздап, өчү ала берет экенсиң сен, деп тамашалады Тилек. Арадан күндөр өтүп Атыргүл көз жарып, Ильяс аны төрөтканадан чыгарып келди. Бүлөгө жаңы мүчө кошулуп, баары жаңы төрөлгөн чүрпөнү тегеректеп жанынан чыккысы келбейт. Үй бүлөдөгү ушундай жылуу маанайды күткөн Атыргүл Баян менен жарашып, ичиндеги бугун чыгарып, кайын сиңдиси менен сырдашкысы келди. Билесиңби, анда мен жаш болчумун, деп сөзүн баштады Атыргүл. Жашоодогу эң чоң катамды сендей курагымда кетиргем. Менин катачылыгым, ишенчээктигим болчу. Ошол ишенчээктигим башыма таш болуп тийди. Сүйүү деп көзүм тумандап калган. Көрсө, тиричилик сүйүүдөн гана турбайт экен. Кедейчилик эшиктен киргенде сүйүүнүн терезеден чыга качканын көрдүм. Ак боз ат минген ханзадалар жомоктордо гана жашайт. Жашоодо реалдуулук башка тура. Ошол үчүн оку, билим ал, өзүңдү өнүктүр. Билим сени эч качан таштап кетпейт, сага гана иштейт, деди. Атыргүл 17 жашында турмушка чыгып, 25 жашында 2 баласы менен ажырашып кеткен. Биринчи жолдошу башканы сүйүп калдым деп, үй бүлөсүн таштап кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Азыркы акылым ошондо болгондо башкача чечим чыгарып, жашоомду такыр башка нукка бурмакмын. Окуйт болчумун, иштейт элем, деп баратып токтоп калды. Жеңеси сырын төгүп жатканда Баян өзүн жаман сезип жаткан. Жүрөгү айланып, идиш жууган раковинага жетпей окшуп жиберди. Баян кыз, жакшысыңбы? Тамакка уландыңбы? Эмне жедиң эле? Жок жеңе, эртеден бери эч нерсе жей элекмин. Өзүм да түшүнбөй жатам. Кайынсиңди менен жеңеси бири-бирин шектүү тиктеп калышты. Атыргүл дарыканага чуркап барып, кош бойлуулукту аныктоочу тестти көтөрүп келди. Баян, тест текшерип көр. Эгер менин шектенүүм чын чыгып калса өлдүк, элге шерменде болобуз. Ажылыкка барып келген энеси жалгыз кызын тыңгылыктуу тарбиялай албаптыр дешпейби? Жеңе, болушу мүмкүн эмес. Кантип эле? Мүмкүн эмес деген сөз кепилдик болуп бербейт. Текшериш керек, анан билинет. Баян жеңесинин айтканын кылууга аргасыз болду. Тесттеги 2 сызыкчаны көргөн Атыргүл кайын сиңдисин жек көрө, бир чети боор-оор карады. Эми канттик? Эмне иш кылып койгонуңду өзүң сезип жатасыңбы деги? Апама агаңа кантип сүйүнчүлөйбүз? Сүйүнчүлөйбүз дегенди атайын какшык менен баса белгилеп айтты. Эртең элдин бетин кантип карайбыз эми? Атыргүл эмне кылар айласын таппай турду. Кайненесинин, күйөөсүнүн бул кабарды уккандан кийинки абалын элестетип алып, денеси дүркүрөп кетти. Бир айласын табыш керек деп жатты ичинен. Арадан 3 ай өтүп, Баян улам салмак кошуп, кенен кийимдерди кийүүгө аргасыз. Атыргүл кайын сиңдисин аборт жасатууга гинекологко алып барганда, дарыгер УЗИден текшерип көрүп, түйүлдүктөн арылууга кеч болуп калганын айткан эле. Баянда баланы төрөөдөн башка арга жок эле. Кызынын абалын уккан апасынын кан басымы көтөрүлүп көпкө өзүнө келе албай жүрдү. Агасы Ильяс башында бакыры өкүрүп жаңжал салып, анан карындашы менен сүйлөшүүдөн такыр эле баш тартты. Келин кайнене эртең мененки чайды ичип отурушкан. Бырышкан колдору менен чыныдагы сууга салынган протез тишин жууп оозуна салган апа минтип сөз баштады. Кагылайын Атыр, бул үйгө келин эмес кыз болдуң. Отубуз менен кирип, гүлүбүз менен чыгып, биздин үй бүлөнүн жакшысын ашырып, жаманын жашырган, эки жакка сөз ташыбаган мыкты келин болдуң.
Менин Ильясымды да күйөө кылып кетүүгө сага оңой болгон жок, билем. Эми минтип Баяндын түйшүгү башка түшүп турганда кайгыбызды бөлүшүп жатасың. Мен сага 2 дүйнө ыраазымын, каралдым. Балдарыңдын жакшылыгын көр. Кайненесинин чын жүрөктөн берген батасына эркеп кеткен Атыргүл аны кучактай калды. Рахмат апа, бул үйдө менин бүлө болуп келишиме сиздин мамилеңиз себеп. Сиз болбосоңуз балким эч-ак ажырашып кетмекмин. Сиздин акылмандыгыңыз, сабырдуулугуңуз мага үлгү болбодубу? Сизди Баян эрте картайтып жиберди окшойт. Ооба, эркек балага караганда кызды тарбиялаш оор экен. Баяндын өткөл курагы эрте башталды. Ошол учурда мен да жумуштан бошобой, анын тарбиясына көз сала албай калбадымбы? Кийин мага баш бербей, каалагандай басып туруп калды. Көп кылыгын Ильяска айтпай жашырып жүрдүм. Карыганда төрөгөн балаңа катуу айтуу аябай кыйын экен. Өткөл курактан өтсө, мурдагы калыбына келээр деп күттүм. Ага жетпей эле минтип балээ баспадыбы? Баса, баланын атасы тууралуу биле алдыңбы? Ооба, классташы Тилек эмес экен. Өзү депрессияда араң жүрөт. Ого өтөр жүрөгүн сыгып ар кайсыны сурай бербейин дедим. 6 айлык болуп калды. Эми сабактарына барбай эле койсун. 6 айдан кийин курсак тез чоңое баштайт дешет го врачтар. Баян бөлмөдө жалгыз отурган. Акыркы айда курсактагы баласы менен сүйлөшкөндө адат кылган эле. Жакындарынан жүрөк оорутчу сөздөрдү укту. Апасы да мурункудай эмес. Бир топ эле алыстап, мамилеси салкын болуп калды. Агасынын болсо аны көрөйүн деген көзү жок. Төрөп алайын. Баламды алып шаарга качып кетем. Бул үй менин тозогум. Тозоктон кутулуш керек. Балам, сенин атаң шаарда чоң компанияда иштейт. Кымбат унаасы бар. Жардам бер деп барсам баш тартпас. Экөөбүз Батирге чыгып жашайбыз. Баары жакшы болот, көрөсүң. Баян курсагын сылап өзүнө ушуларды айтып жатты. Аңгыча Ильяс агасынын бир кылыгы эсине түштү. Ага болуп мага эмне кылып койду? Дайыма тыюу салып, чектеп, кол көтөрүп эле басып жүрчү. Агалык акыл айтканын уккан эмесмин. Акылы болсо өзүнөн улуу, 2 баласы бар ажырашкан келинге үйлөнөт беле? Өзүн укмуш, таза, абийирдүү адам сезгенин кантесиң? Бирөөгө акыл айткандан мурун өзүң күзгүдөн карап анан сүйлөбөйбү? Дагы жакшы айылда күйөөсү жок келиндерге барып, оң солго басып жүргөнүн аялы билбейт. Билсе деле эмне кыла алмак ал байкуш. Баяндын ай күнү жакындап Атыргүл кайын сиңдисин элге байкатпай шаарга алып жөнөдү. Кайненеси кызынын ден соолугуна кабатырланып, Атыргүлгө эгер чүрпөнү же энесин сактап калышыбыз керек деген тандоо жаралып калса, кызым аман калыш керек. Чүрпө жарыка келсе балага муктаж жакшы бүлөгө тапшыр, каралдым. Сообу тийсин. Ал үй бүлөгө арты-артынан бала келсин деп атасын берди. Баян деле баласы төрөлгөндө анын башка үй бүлөгө берүү пландалып жатканын билчү. Бирок ичинен такыр башка нерсени ойлоп жүргөн. Ал эми Атыргүлдүн планы таптакыр башкача эле. Атыргүл баланы жеке клиникада төрөтүп, ал жакта иштеген дарыгерлерге сатмак. Бала сатып иштеген гинекологдор менен бул нерсе алдын ала сүйлөшүлгөн эле. Ильяс райондун борборуна чейин унаасы менен жеткирип, аялы менен карындашын шаарга кетчү таксиге отургузду. Анан Атыргүлгө эскертти. Атыргүл, менин үйүмө ата жотосу белгисиз ымыркайды көтөрүп келчү болбогула. Дагы бир жолу айтам. Тиги кайын сиңдиң ыйлап, акылыма келдим, эми жакшы кыз болом деп баягы калптарын кайра баштаса, ишенип алба. Баланы башкаларга бербейм деп чыр салса, баласы менен кошо шаарга таштап кел. Талаада калган кандай болоорун билсин. Экинчи эшигимди аттап кирбесин. Атыргүл күйөөсүнө сенсиз деле баарын жакшы билем деген сиптиктеп койду. Ал эмес, Атыргүл мурунку күйөөсүнөн төрөлгөн балдары каникулга келсе да, үйүндө 1 аптадан ашык батыра алчу эмес. Таксиде жол жүрүп кыйналып калган Баяндын толгоосу жакындап калган эле. Шаарга келип эле сүйлөшүлгөн жеке клиниканын босогосуна атташты. Дарыгер текшерип көрүп, төрөткө даярдыктар башталды. Медайымдар коридордо ары бери жүгүрүп, төрөт залында камылга жүрүп жатты.
Акыры бүткөн саат да келди. Баяндын төрөтү оор өттү. Өзү төрөй албайт деп дарыгерлер Кесарева жолу менен төрөтүүнү тандашты. Баян өзүнө келе албай уйку соонун ортосунда жаткан болчу. Бирок палатада дарыгер менен жеңесинин сүйлөшүп жатканын үзүл кесил угуп жатты. Куттуктайм, балканактай уул төрөлдү. Бирок кызыңардын абалы оор. Толук калыбына келүүгө убакыт керек. Рахмат сиздерге. Бирок биз сүйлөшкөн нерсени сурайын дегем. Ооба, баланы 3 күн карап эмизип берсин. Мурда сүйлөшүлгөндөй 50.000 сом беребиз. Баланы 13 жылдан бери балалуу боло албай жүргөн үй бүлө сатып алганы жатат. Азыр балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр аябай көп экен. Мен изилдеп көрдүм. 2000–3000 доллар берип асырап алдык дегендер болду. Жок дегенде $1000 деп айткыла. Кызыбыз жакшы дарыланып, ден соолугун калыбына келтириши керек. Ага да аз эмес акча кетерин билесиз. Биз башында эле келишип 50.000ге сүйлөшпөдүк беле. Менин да крышаларым бар. Аларга да беришим керек. Балага документ жасоо да оңой эмес азыр. Ушул учурда ары жакта жаткан Баян бир нерселерди булдуруктай баштады. Баламды сатпа деп сүйлөп жатты.